Assalamu alaikum sүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 10-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Сөздүн ДНКга таасири. Сөз адамдын ДНКсына гана эмес, анын ден соолугуна, аң сезимине, кулк мүнөзүнө, ой жүгүртүүсүнө, жан дүйнөсүнө, жада калса анын өмүрү менен тагдырына да таасир бере алат. Азыркы күндө илимпоздор таң калыштуу төмөнкү жыйынтыкка келишти. ДНК адамдын ар бир сүйлөгөн сөзүн жана ойлогон оюн кабыл алат. Кандай гана сөз айтылбасын, ал жөн гана сөз эмес, мүмкүн ал сенин жашооңду түп тамыры менен өзгөртүп жиберүүчү сөз болуп калышы да мүмкүн. Башкача айтканда, адам ким менен сүйлөшпөсүн, анын ДНКсында генетикалык укум-тукумга өтүүчү программалар жазылып калат. Тукум куучулукка жоопкер болгон ДНК молекулалары биз жөн эле сүйлөшкөндө же кимдир бирөөнүн сүйлөшкөнүн укканыбызда акустикалык информацияларды кабыл алып турат. Ошондой эле биз унчукпай бир нерсени окусак же кандайдыр бир нерсеге карап турсак да, ДНК учкай информацияларды кабыл ала алат. Медицина техникалык илимдер академиясынын академиги, Нью-Йорк академиясынын мүчөсү Гарияев адам сүйлөгөн сөздөрү жана ойлогон ойлору аркылуу өзүнүн укум-тукумуна өтүүчү ар бир маалыматты жазып сактоочу генетикалык аппаратты жаратат деп эсептейт. Адамдын сөзү жана ою генетикалык аппаратка түздөн-түз таасир берет. Ошондуктан ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү ойлонуп, сүйлөөгө көңүл бурушубуз керек. Генетикалык аппаратка жазылган биздин жакшы-жаман сөздөрүбүз бизден кийинки урпактарга да таасирин тийгизет. Биздин сөздөрүбүз, ойлорубуз бизден кийинкилерге мурас болуп өтө берет. Өзүнөн кийин жакшы урпак калуусун каалаган ар бир адам жалаң жакшы ойлорду сүйлөп, сооптуу иштерди жасап, позитивдүү жашоодо жашаш керек. Аллах Таала биздин артыбыздан дайыма бизге дуба кылуучу салих урпактарды насип кылсын.